Ассаламу алейкум, урматтуу Манас Баяндын көрөрмандары. Сиздерге азыр кепти токтогон жерден улап айтып бермекчимин. Ага чейин биздин темөөрчүлөрүбүздүн ысымдарын атай кетейин. МНС Холдинг курулуш компаниясынын башкы директору Тагаев Куштарбек иниме терең ыраазычылык айтмакчымын. Ошондой эле дагы бир ыраазычылык жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов мырзага айтылмакчы. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин көрсөтүүбүзгө ушинтип демөөрчүлүк кылып колдоп жатканыңыздар үчүн дагы бир жолу алкыш айтмакчымын. Эми туугандар, кепти токтогон жерден улайын. Ошентип Алмамбет баягы Манас Коңурбайды Бейжинге киргизе кубалап барып, артынан ас болгондо Бейжинге кирип кетээрде токтотуп, анын үстүнө Коңурбай Бейжиндин дуалын алгара менен ашып кирип кетти дейт. Ошол жерге жеткенде Аккула токтоп калып, Манастын жаалы келип, бая Аккуланы кылыч менен тартып жерден ас калганда Алмамбет жетип барып, анан Манаска түшүндүрүп айтат. Ай Манас, бул алгараны Коңурбай жаш кезинен тарбиялаган, кулун кезинен тарбиялаган. Бир паксадан, эки паксадан аттатып олтуруп, анан ушул Бейжиндин чоң кенен дуалын бир секиргенде аттай турган кылып машыктырып койгон. Ал эми Аккулада айып жок. Ал мындай тарбияны көргөн эмес. Бекер Аккулага жаалданып жатасың деп муну ушинтип түшүндүрдү дейт. Ал эми Бейжиндин дуалы мындай экен туугандар. Бейжинди курчаган бир топ баксадан салдырган дуал бар болчу дейт. Дуалдын эшиги алтын жалатылган, 60 киши араң ача турган муну ушундай эшик болчу дейт. Ал эми дуалдын сыртынан суу менен курчалган баткак ылай аралаш муну ушундай суу болчу дейт. Ал жерден анча-мынча киши өтө алчу эмес дейт. Ал эми Коңурбай куулук кылып ошол Бейжинге чейин Манасты алып, анан Бейжиндин ичине киргизип кетсем, ал жерден байлап алсак, талпагын ташка жайсак деп муну ушинтип ой кылган болчу. Аны мен сиздерге өткөн көрсөтүүдө айтып бергем. Анан эми Алмамбет жетип барып, жанагы Манас экөө кайра артка кайрылды дейт. Ажат дайрасынын боюнда 90 000 Кытайдын аскери, аны менен кыргыздар катуу карсылдашып салгылашып жатышат. Мына ошол жерде эми Коңурбай тетигил Бейжинге качып кирип кеткенден кийин Коңурбайдын ордуна Колду Айжаңжуң деген баатыр бар эле, мына ошол башкарып жаткан дейт. Манасты көрүп алып, бая Манаска акырып, найзасын мелтиретип сунуп жөнөдү дейт. Манастагы Айжаңжуңду көргөндө Манаста уран чакырып дейт, айкырыкты салып, бая төкөр устага жазаткан сырдуу сыр найзаны мелтирете сунуп жөнөдү дейт. Эми сыр найза ийилсе дагы бели мертинбеген, муну ушундай абдан сыр менен жазалган укмуш найза болчу дейт. Бая Айжаңжуңга жете барып калганда Манас ой кылды дейт. Мен азыр муну менен найзалашып олтурбай, айбалта менен эсебин табайын деп, сыр найзаны ыргытып туруп, айбалтаны алды дейт дагы. Баягы Айжаңжуң Манаска найзасын сунуп жете бергенде, найзаны айбалтанын сабы менен кагып ийип туруп, анан чокудан нары тартканда, айбалта чокусунан тийип акырегине чыгып кетти дейт. Мына ошол жерде Айжаңжуң жан берди. Ал эми берки жакта Жолой Кошойду көрүп калып, байкооз турган Кошойдун артынан жетип барып, найза менен уруп көмөлөтүп кетти дейт. Бир убакта Кошой абаң жыгылып калды, аны байкаган Чубак бая Жолойдун артынан жетип барып туруп, ой сурата найза менен сайып кетти дейт. Жолой аттан учуп кетти. Ал Кошой абаңдын жанына сыргак жетип барып, Кошойду каптап калды. Бая 90 000 аскер баягы аттан ыргып көмөлөнүп түшкөндө биле чимелидей каптап кетти дейт. Анан сыргак барып, далайын кырып ийип, далайын сайып ийип, далайын өлтүрүп ийип, бая Кошойду аман алып калды дейт, атына эптеп мингизип. Ал жерде далайын алар, анан кийин атка минип алгандан кийин кылыч менен чаап, айбалта менен уруп, далайын кырып ийди дейт ошол жакта. Ошентип анан эми Айжаңжуңу өлүп тынды Манастан. Коңурбай болсо Бейжинге кире качты. Жана 90 000 аскердин башы кадимкидей айнып, башаламан түшүп калышты дейт да. Ошону менен алар чегинип Бейжинди көздөй кетти. Ал эми Ажаттын боюнда Кыргыздын аскерлери калды. Ажаттын бою ушунчалык кенен эле дейт. Аны мындай сүрөттөйт Жусуп Мамай атабыз өзүнүн ушул Манасында.
ажаттын бою өтөгең, боору тулаң тоосу күр, адыры шыбак ою чөп, агып жаткан суусу көп дейт. Мына ошол ажаттын боюнда кыргыз калды. Тетигил Кытай болсо Бейжиңге кирип сүрүлдү нары көздөй. Эми ошол согуш талаасында даалай өлүк калды. Согуш талаасы кандай болгон? Муну Жусуп Мамай атабыз мындайча сүрөттөйт. Мен сиздерге бүгүн бул чоң казактагы согушту Жусуп Мамай атабыздын варианты боюнча айтып берип жатам туугандар. Эми угуп туруңуздар. Кандуу майдан кыргындан как буларды көрүп башаламан жыгылган чапкан чөптөй жыйылган, буту кара басманга кемелге гана башы тыгылган, бирин бири кучактап чогулушуп бутактап тиш ачылып арсайып, толгонуп мойну кыйшайып, башы жок мойну коюп, далысы чыгып сой коюп, көчүгү чыгып таңкайып, карды гана көп тампайып, алдынан коен өткөндө ийилип, бели кайкайып, жердин бети жык толуп жаткан үлүк тартайып, өңүнө кирген дагы бар сулууланып суйкайып, саргарганы дагы бар соолгон чөптөй кумсарып, көп болгон уруш алдыда болгон эмес мынчалык дейт. Мына ушунчалык уруш дүйнөдө тарыхта абдан көп болгон, бирок мындай уруш болгон эмес дейт. Анан бул уруштан кийин Кытай жанагынтип Бейжиңди көздөй чегинди. Алмамбет тетигил кыргыздын аскеринин баарысын чогултуп, ошол күнү анан тыным болду. Бул учурда кыргыздын аскерлери жалпы атка минишип, Алмамбеттин буйругу боюнча өздөрүнүн баягы согуш талаасындагы аскерлерин, өлүктөрүн жыйнап жатты дейт. Кай бири жарадар, кай бири өлүп жатат. Тааныганын жыйнашып, тааныбасты сыйлашып. Эми азыр эле кырылышкан кыргын болду. Ошол жерде Кытайы да жатат өлүп, кыргызы да жатат өлүп, анан ошол тааныган кыргызын жыйнап кетип жатат. Тааныбасты сыйлашып дейт да. Мына ошентип ал күнү өлүктөрдү жыйнап, жарадарларды алып, арасында буту сынганы бар, колу сынганы бар, муну ушинтип онтогону бар, бая сабырсыздык кылып ыйлаганы мындан көп. Ушундай найза тепчип кетип, жанын кыйнаганы мындан көп. Муну ушинтип жарадарларын өзүнчө, өлүктөрүн өзүнчө чогултуп, өлүгүн болсо жерди казып, көмп зыйнатын кылышып, муну ушундай иш менен анан ошол учур бүттү дейт. 2 күн тынык алгандан кийин Алмамбет бүткүл баатырларды анан жыйнап, тизмесин алып, тетигил Эриме чөлдө Алмамбет билесиздер колду башкарган хан эле. Ар бая токтогон сайын аскерлердин тизмесин атайын жазып алып окуп жатты. Анан ар кимисин баягы даректеп жатты дейт да. Баягы 10 башысы 100 башысына барып жүгүнүп, 100 башысы 1000 башысына барып жүгүнүп, 1000 башысы тетигил 10 миңди башкарган түмөн башчыга барып өздөрүнүн эсебин берип, анан түмөн башчылар келип Алмамбетке жолугуп, алар эсебин алышып, мына ушинтип аскердин эсебин алды дейт. Анан аскердин эсебин алган соң баатырлардын баарысын чогултуп алып, Алмамбет мындай деп жатат. Мен Кытайды билемин. Азыр 1-2 күн булар даярдыкты көрүшөт. Дагы кумурскадай болуп жерге батпай каптап келишет. Анан кийин абдан чоң согуш болот. Кытайды азыр чегинип кетти деп сүйүнбөйлү. Эми келбейт деп баягы ойлонбойлу. Азыр Кытай кыйла журтун чогултуп алып бул жака келет. Бирок келип калат экен деп күйүнбөйлү. Деп анан кийин дагы мындай деди. Эми 3-4 күн тыныгуудан кийин Кытай бүткүл колун жыйнап алып, абдан көп кумурскадай жер жайнап каптап келет. Алдыда Эсенкан келет. Анын жанында Ороңгу келет. Ороңгу келип жекеге чыга турган болсо, кошояба аны сен аласың. Сен аны өлтүрөсүң. Ал эми Ороңгудан кийин Борончу келет. Борончуга мен чыгам. Өлсөм өлдүм, өлбөсөм жеңип келдим. Андан кийин Нескара чыгат. Нескарага чубак сен чыгасың. Андан кийин Мурадил, Ушаң, Сайкал чыгат. Үчөөнүн кимиси чыкса дагы сыргак сен чыгасың ага. Андан кийин Бакаябаңды айтты.
эми ушул кандыкты мен сизге өткүзүп берейин, кол башчылыкты мен сизге өткүзүп берейин, туу түбүндө туруп бериңиз аба деди. Андан кийин Үрбүнө айтты, жалаң жарадарларды карайсың деди. Үрбү андай тапшырманы алгандан кийин айры сакал Санжыбекке кайрылды. Алмамбет, сиз жалаң тамак ашты, ушул аскерлердин тамак ашы кем болуп калбасын, бүт ушуну карайсыз деди. Андан кийин Буудай хандын муз буурчагына өлүктөрдү көмүп, тезинен чогултуп, аларды жерге берүү маселесин тапшырды. Андан кийин Шыгай карыга аттарды, бүткүл аскердин аттарын ошол Шыгай карынын аскерлери карай турган болду. Баягы колдун жоодун сүрүнөн коркуп, чоочуп, айрым аскерлер артты көздөй качат экен да. Мына ошол артка чегинип качкандарды колдун эң артында туруп, Келкөкүл Баатырдын аскери кайра кайтарып турат экен. Колдун эки четин Жамгырчы менен Агыштын аскерлери кайтара турган болду. Ошентип согушка катуу даярдык көрүлүп жатат. Анан Алмамбет дагы мындай деди. Эми баягы чокмор чаба турганыңар өзүнчө бир топ болосуңар. Кылыч чаба тургандар өзүнчө бир топ. Найза сая тургандар найзакерлер өзүнчө ат үстүндө бир топ болосуңар. Ал эми мылтык, очогор мылтык ата тургандар өзүнчө тизилесиңер. Жаачылар өзүнчө тизилесиңер, айбалтачылар өзүнчө топ болосуңар. Анан топ тоуңар менен согушка киресиңер деп муну ушинтип бүткүл тартипти коюп чыкты дагы Бакайга хандыгын өткүзүп берип, Бакай туу түйүндө тура турган болуп, хандыкты кабыл алып, муну ушинтип даярдыкты көрүп башташты. Эми Кытайда тетигил Бейжиңдин ичинде эмне болуп жатат, аны сиздерге айтып берейин. Ошентип жана Коңурбай артынан анча-мынча найза жеп алып, бая Бейжиңдин ичине кире качпады беле. Узаң деген базардын үстүнөн түштү дейт. Узаңда баягы Коңурбайдын кебетесин көргөн тетигил Бейжиңдин ичиндеги элдер үркүп, Коңурбай өзү качып келе жатса, бул кыргыз деген ким болуп кетти? Кандай бул жаналгыч эле деп эл үркүп, анан Коңурбай тетигил бак бурчунду көздөй кат жазып атат. Өзү болсо найза жеп жарадар, 50дөн ашык дарыгерди алдырып, дарыгерлери далай дарысын шыбап олтуруп, Коңурбайды 3 күн дегенде араң өзүнө келтирип адам кылып коюшту дейт. Сиздерге ошол Коңурбайдын жаратын кантип айыктырганы жөнүндө бир аз окуп берейин китептен. 50 эмчи чогулуп, жарага дары чабышты, ашкайнамдын ичинде, ал Коңурбай төрөнүн айкырыгын басышты, күнүн санын 3кө жеткирбей, айыктырып алышты, кишинин өтүн куюшуп, кайнатма кара тыгышып, кырма кызыл чабышып, азиди жанчып таңышып, санасын башты какандык, сакайтып коңур алышып дейт. Ошентип жана кайнатма кара тыгып, кырма кызыл чабышып, азизди жанчып дейт. Азиз деген чөп бар окшойт демек. Ошону жанчып таңышып, санасын басты какандык, Коңурбайды сакайтып алышып дейт. Коңурбайды бир аз сакайткандан кийин анан Коңурбай тетигил Эсенканга бак бурчунга кат жазды. Эми бул жерде Токонек деген куш бар эле дейт да. Ал эми Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында Тугалык деген куш. Экөөнүн аты үндеш эле болуп кетип атат туугандар. Сагынбай атабыз айтат, бул Тугалык деген куш күнүнө 100 балык жечеле дейт. Ошол Токонек же болбосо Тугалык деген куштан кат берди. Бул куш катуу учат экен. Жарым күндүн ичинде бак бурчунга баягы катты жеткирди Эсенканга дейт. Ошол куш учуп келип коңгондо коңгуроосу шыңгырай турган ушундай бир жер бар эле дейт. Мына ошол жерге келип туурга коңгондо коңгуроо катуу шалдырады дейт. Барып Токонектин аягына сайылган катты алып окушса, Коңурбай минтип кат жазып турат баягы Эсенканга. Элиңди гана бөлө бергелди. Коңурбай жазып атат Эсенканга, Эсенкан окуп атат Коңурбайдын жазган катын. Эсирген гана кыргыз эл келди. Манас аттуу шер келди, арбай тасунуп чең келди. Соорандыктын Алмамбет бүтпөй турган чыр келди. Чырымынын күч келди, 60 уруу көп аллаш
дөө кошой баштап бүт келди. Алышып көрдүк талай күн, уктабай биздер канча түн. Жер жайнаган көп черүү, кырылып жүрүп тең келди. Айжаңжуң менен Солоке өлтүрүп кеттиң эрлери. Карапайым ер өлдү, катардагы эр өлдү. Аз өлбөдү, көп өлдү. Согушуп жүрүп сорондук, соог албай анан дагы өлдү. Сен эсен кан болгону бул өңдүүнү ким көрдү? Өзүң келбей эсен хан болгонуң баарын кел дейт. Өзүң келбестен бүткүл хандарыңды ээрчитип алып кел. Бул биз тоготпой кое турган жоо эмес экен. Жер жайнаган кол келди, Манас деген эр келди, салып келди, чең келди деп атат туугандар. Эми карап туруңуз. Чынма-чын какан калкын кел, бак бурчун туңша жалпын кел. Бүт шаардагы баягы элдин баарын айдап кел. Аскердин баарын бул жака сүрүп кел, хандын баарын алып кел деп атат да. Саякбай Каралаев атабыздын вариантында негизи эле бул сөз Сагынбай Орозбак атабыздын вариантында да бар, Жусуп Мамай атабыздын вариантында да бар. 40 кандын эли Кытай дейт да. Мына ошол Эсенкан 40 канды баштап хандардын ханы экен. Мына ошонун баарын бак бурчунда олтуруп башкарчы экен. Мына ошолорду кошуп алып келди деп атпайбы? Алышканың алчуң кел, аламга даңкың калчуң кел. Өкүмүн өткөн жерлерген, өжөр өскөн эрлерген өзүң билип кат бергин. Жаныбыз калдың аскана жай жатпастан бат келгин. Деп муну ушинтип Коңурбай жанагы катты жазганда, Эсенкан буну окуп алып туруп анан кийин карбаластап калды дейт. Эми мына ушундай карбаластаган катка Коңурбай өзү баш болуп кол коюп дейт. Анан жана Айжаңжуңдан айрылып, далай дөөлөрүнөн айрылып, анан чегинип алып, өстөрү да найза жеп жарадар болуп келишкен жана баатырлар, алардын ичинен Коңурбай кол койгондон кийин Манжуулардын Нескарасы, Анжуулардын Мурадили, Калмактардын Уушаңы, Кедеңдин уулу Чоңжолой, Айжаңжуң өлүп жок болгон үчүн Чыйтайлары, Доотайлары, Каңгайлыктын калдайлары кол коюшуп анан Эсенканга жөнөттү дейт. Мына ошол катты жана Эсенкан окугандан кийин анан бүткүл Кытайга кат берип, тезинен жер жайнаган аскер жыйнап, ошол аскердин баарын сүрүп алып анан чет Бейжиңге келип калды дейт. Ошондо Эсенкандын кантип келгенин китепте мындай баяндайт. Хандардын ханын Эсенкан, андан кийин Оронго кошо келди Күнжаңжуң. Эсенканы баштаган хандын саны 30 бар. Күнжаңжуну баштаган Жаңжундун саны 40 бар. 20 ашуун калдайы, алпы болуп, дөө болуп, ат көтөргүс жөө болуп, нечеди бар андайы. Дууду менен Доотайы эсептеп адам билгисиз кара черүү калганы. Эми ушунчалык эсепсиз кол келди дейт. Анан эртеси күнү согушка даярданып турат. Эми Коңурбай баягы Алмамбет баштап келди. Алмамбет болбогондо ушул болбойт эле деп бай Эсенканга бир аз өзүнүн кичине өктөсүн айтты дейт. Ошентсе Нескара баатыр, Коңурбай, сен Эсенканга минтип сүйлөгүдөй деп акырын Коңурбайды кагып өттү дейт да. Анан Коңурбай бас-бас болуп турду дейт. Ошондо Нескара анан аскерди мындайча бөлүштүрүп жатат. Эми тетигил жерде бизге карата Алмамбет аскерди камдап жаткан болуш керек. Ошондуктан Ороңгу баатыр эртең Кошой баатырга сен чыгасың деп айтты. Анткени бул жерде Алмамбеттин айла амалын тети Кытайдын дагы мыктылары берип турат да. Ал эми Борончу баатыр, сен өзүң Алмамбетке чыгасың деп муну ушинтип, жана Алмамбет кандай бөлүштүрсө, муну ушинтип бөлүштүрүп, колду эртеңки согушка даярдашып, андан кийин эртеси таң атканда эки жактын колу бет келише турушту дейт. Бет келише турушуп, Эсенкан 7 чабарман жөнөтүп элчиликке кат берди дейт. Бакайга баягы катты алып келишти. Бакай көз жүгүртүп турганда Ажыбай келип которуп берип жатат. Ал катта мындай экен: эми элди кырганда эмне болмок эле? Андан көрө биз жекеге чыгаралы.
батырларыбызды дегенде Бакай макул болду дейт. Баягы 7 чабарман кайра кетип Эсенканга ал шартка Кыргыздын каны көнгөнүн айтты. Биринчи болуп эр сайышка Ороңгу чыкты дейт. Ороңгу чыгып келип эле Кошойдун дайынын сурап калды. Илгери ушул эр сайышка чыгарда булар дайынын сурашчу экен. Карасыңбы, же кансыңбы, ким менен мен жекеге чыккан атам деген суроолорду беришчү экен. Эгер караламан элден болсо чыкпайт окшойт. Ошондуктан баягы Кошойго суроо бергенде Кошой дагы хан экенин айтып, анан бири-бирине бираз кычып сүйлөп, бираз баягындай бири-бирине орой сүйлөп, сөгүшүп алып анан кийин эр сайышка түшүп кетишти дейт. Эр сайышка түшүп, бирине-бири найзаны мелтиретип барып, найза менен ала албай, андан кийин кылыч менен чабышып, кылыч менен да бири-бирин ала албай, андан кийин айбалта менен чабышып, экөө тең айбалта менен башын жара чаба албай, калкандары быркырап, эч нерсеси калбай калып, аттан түшүп, экөө күрөшүп, алышып, анда дагы болбоду дейт. Андан кийин бири-бирине туруп бере турган болду дейт. Мына ушул жерде туугандар бираз артка чегинүү жасап коеюн. Биз далай фильмдерди көрүп жүрөбүз. Далай жомокторду окуганбыз, далай легендаларды, далай тарыхтан укмуш окуяларды укканбыз да. Ал эми Манастагы Ороңгу менен Кошойдун чабышканы өзүнчө бир башкача. Эгер кино тарта турган болсок, ушул экөөнүн баягы беттешүүсү эле бир кызык сонун окуя болот да туугандар. Эми угуп туруңуздар. Ошентип анан бирине бири туруп бермей болушту. Эми туруп бергенде биринчи Кошой туруп берди дейт. Ороңгу келип айбалта менен чапканда Кошой калкан жаба берип, калканы быркырап кетти дейт. Бирок баягы тулганы тешип, айбалта башка кирген жок дейт. Андан кийин Ороңгу туруп берди дейт. Ороңгуну Кошой айбалта менен салды дейт. Башка тулганы тешип кирип барып токтоду. Эми андан кийин Ороңгу баягы жаратылып калды, бирок ошентсе дагы күчтүү неме, экөө бири-бирин ошентип чапкылашып атып, эч ала албай койду дейт. Анан Алмамбет Кошойдун жанына чаап келип, эми бирине бири туруп бере бербестен кайра тескерисинче катуулап чабышып, буга эч мындай бир жаа бербегинин, буга баягындай туруп бербегинин дегенде анан Кошой ваңба Ороңгуну айбалта менен сабагандай чаап кирди дейт. Эле улам чаап алып түштү дейт. Алып түшкөндө баягы Ороңгу жерге жатып жарадар болгондон кийин башын кесип алды дейт. Ошентип Кошой абаң Ороңгуну өлтүрдү. Эсенкандын алдына Ороңгунун баягы ат баты менен кошуп башын алып барып таштап койду. Өзү болсо кайтып келгенде такта отурган Бакай хан Кошойдун үстүнө чапан жаап, байгесин берип кабыл алды дейт. Элдин баары чуу көтөрүп, дүркүрөп, Кошой деп уран чакырып, Кыргыздын баарынын кыйкырыгы тимеле ааламга угулуп, мына ушинтип аскердин баарысы дем алып, Кошойдун жанагындай баатырлыгына шыктанышып, мына ушинтип туруп калышты. Анын артынан Борончу деген баатыр чыкты. Ага Алмамбет чыгат. Аны мен сиздерге кийинки көрсөтүүдө айтып берем буюрса. Аман туруңуздар.